Пенсионер эмнеге сурак алынды. Жаңы жер кодексине каршы чыгып, президентке кайрылуу жасаган 70 жаштан ашкан Ольга Ивашенко сурак алынды. Чүй облустук милициясы билдиргендей, 19 февралда үчүнчү жактар дача тилкелерин калктуу конуштарга кошуу боюнча багбанчылык коомдорунун жана дача кооперативтеринин мүчөлөрүнө жалган маалымат берип, башаламандык уюштурууну көздөп жатканы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Бул факт боюнча жапырт башаламандыктар беренеси менен иш козголгон. Ошол эле күнү багбандар жана огородчулар коомунун башчысына чара көрүүнү талап кылган бир нече арыз келип түшкөн. Анда ал жаштык дача коомунун эски мөөрүн колдонуу менен дача тилкелерин каттап жатканы айтылган, дейт милиция. Ивашенконун үйүндө тинтүү жүрүп, 150 дача жерлеринин документтери, эски мөөрлөр табылган. Бул боюнча тиешелүү экспертиза дайындалып, тергөө уланууда. 13 февралда Жогорку Кеңеш жаңы жер кодексин кабыл алган. Буга нааразы адамдар 20 февралда парламенттин алдына чогулуп, президентти кол койбоого чакырышкан. Президент Садыр Жапаров жер тилкесинин жаңы редакциясы боюнча пикирин билдирген. Анда ал менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана менчик мүлктөр кол тийгис экендигин айткан. Эгер жеке менчик жерлерди алабыз деген мыйзам долбоору келсе, артка кайтара турганын белгилеген.